Бишкекте Чыңгыз Айтматов проспектисинин реконструкциясы уланууда. Бирок жолду кеңейтүү шаардыктардын нааразылыгын жаратты. Анын алкагында ондогон үйдүн аймагындагы курулуштарды бузуу пландалып жатат. Кеп Киргизия 1 жана Киргизия 2 конуштар жөнүндө болууда. Ал жакта негизги жолдорду кеңейтүү жана веложолдор менен жаңы тротуарларды куруу пландалууда. Бирок аталган конуштарда ондогон жылдардан бери жашап келген тургундар укуктары бузулуп жатканын айтып чыгышты. Көбүндө менчик укугун ырастаган документтери бар, бирок шаар бийлиги аларды күмөндүү деп атоодо. Нет никакой красной линии. Топосъемка. Топосъемка. Это же не я же нарисовал. Нет. Это же главный архитектор согласовал вот это. Где печать? Мэр Айбек Жунушалиев жолду кеңейтүү совет мезгилинде эле кабыл алынган башкы планда каралганын билдирүүдө. Анын айтымында жол боюндагы 66 үйдүн жер тилкелери сөзсүз алынат. Бирок шаар бийлиги алгач пландалган 10-12 метрдин ордуна 4-5 метр гана чектелүүнү чечкен. Согласно генерального плана Бишкека, предусмотрена схема развития улично-дорожной сети, согласно которой проспект Чыңгыз Айтматов относится к категории магистральных улиц общегородского регулируемого движения. Мэрия 66 үйдүн ээсине алардын курулуштарын бузуу же жер тилкесин алуу пландалып жатканы тууралуу эскертүүлөрдү жөнөткөн. Кала башчысы тургундардын кенемте жөнүндөгү суроосуна азырынча бул маселе күн тартибинде жок экенин айтып жооп берди. В рамки закона входит компенсация? Ну, это мы будем рассматривать в рамках законодательства. Сейчас вопрос компенсации не стоит. Не стоит. Записано компенсация. Хотите землю у нас? Я еще раз повторяю, сегодня вопрос компенсации не стоит. Бийлик 2024-жылдын ноябрында Айтматов проспектисинин боюндагы теректерди кыя баштаган. Анда мэриядан аларга 50-60 жыл болуп, кызмат кылуу мөөнөтү аяктаганын белгилеп, ордуна 5 метрлик жаңы клен дарактары отургузуларын билдиришкен. Ошол эле маалда бийлик теректерди кыюу учурунда проспект кеңейтиле турганы жөнүндө эч нерсе айткан эмес. Здесь вырубали тополя, говорили, что вместо них будут высажены новые деревья, новых сортов. Но теперь получается, что дорога будет просто расширена. Не, неправда. Неправда. Мы сегодня будем высаживать деревья, клен, он определен. Сегодня из Европы закуплены эти деревья. Да, мы вначале говорили о том, что расширение не предполагается, но мы видим, что у нас, развитие дорожного транспорта, количество транспорта растет не по дням, а по часам. То есть та дорожная инфраструктура, которая существует, она не способна обеспечить движение всему этому транспорту. И мы просто вынуждены идти на такие решения. Проспекти жашыл зонанын эсебинен кеңейтүү чечими сот сүйүндөрдө шаар тургундарынын нааразылыгын жаратты. Алар Айтматов проспектисинин Масалиев жана Семетей көчөлөрүнүн ортосундагы бөлүгүндө ансыз деле унаа тыгындары болбогонун билдирүүдө. Айтматов проспектисинде президенттин жаңы резиденциясы Ынтымак Ордо жайгашкан. Ал Ысык көл мейманканасынын ордунда курулган. Ага жакын жердеги ВДНХ комплекси да бузулуп, анын ордуна заманбап конгресс холл куруу пландалууда. Мындан тышкары бийлик Ынтымак Ордонун бет маңдайына өкмөттүк шаарча куруу иштерине даярдык көрө баштады. Алда жашыл зонанын аймагына салынат. 13 февралда парламент Минкап демилгелеген жер кодексинин жаңы долбоорун жактырган. Ага ылайык бийлик эми башка максаттар менен катар эле мамлекеттик маанидеги инвестициялык долбоорлор үчүн тургундардын жерин сатып ала алат. Эгер ээси сатуудан баш тартса, мамлекеттик органдар 2 айдын ичинде сатып алуу жөнүндө сотко арыз менен кайрыла алышат. Жерди баалоо үчүн көз карандысыз эксперттер тартылат жана кенемте ээсинин чыгымдарын жаба турган калыбына келтирүү баасына негизделет. Президент Садыр Жапаров азырынча документке кол кое элек жана ал күчүнө кире элек.